Саламатсыздарбы жалпы көрүүчүлөр, сиздер менен пресса чекит KG каналында кайрадан Дилмаек программасы. Бүгүн биздин маек төрүбүздө эстрада жана ошондой эле сахна ырчы айымдарыбыздын бири Назгүл Абдраимова бүгүн өзүнүн чыгармачылыктагы жеке сырлары жана ошондой эле кызыктуу суроолорубузга жооп бермекчи. Анда эмесе биздин каналдан алыстабаңыздар. Назгүл айым, айтсаңыз, чыгармачылыкка аралашканыңызга канча жылдын жүзү болду? Саламатсыздарбы? Менин бул чыгармачылыкка аралашып иштеп келатканым канча жыл болду? 7 жылдын жүзү болуптур. Ортодон тыныгуулар да болуп кетти. Азыркы учурда толук иштегеним 2 жылдын жүзү болду деп айтсам туура болот. Чыгармачылыкта ырдап жүргөнүңүздү билебиз. Канча ырыңыз бар? 10 ондой онур. 2017 жылы декабрь айында бир ырма клип тартып баштаганбыз. Ал жерден бир кыйынчылыктар жаратылды десем болот. Ушу мага жаккан жок. Анткени мен өзүм имиджим, стилим бар болчу. Ошол стил менен мындай толук иштеген жокпуз. Ошондуктан жакпай токтотуп салганбыз. Чыкпай калган. Аябай сулуу көрүнөсүз. Сулуулугуңуздун сыры эмнеде жана канча жаштасыз? Сонунго жаш көрүнсөм. Жаш деле көрүнбөйм го. Эмнегедир быйыл көп эле чөйрөмдө жүргөндөрдүн баары эле ошо эмнеге Назгүл эже былтыркыга караганда быйыл улуураак көрүнүп калдыңыз деп атышат да. Менин жаш көрүнгөнүмдүн себеби бул балким мен ар дайым жан дүйнөм ошо кандай десем, кайгыруу дегенди мен унутам. Ар дайым жакшы нерсени ойлойм. Ошондуктан мен келбетим жаш болуп көрүнөм деп. Чыгарма тандоодо көбүнчө кимдерге кайрыласыз? Чыгармаларды тандоодо мен көбүнчө өзүм мындай аракет кылам, изденүү көбүрөөк изденем. Анан тандап атканда Жамиля Муратова эжеке менен да иштешем. Көбүнчө ошол эжеден сурайм, ошол эжеден көбүрөөк кеңеш сурап анан иштегенге аракет кылам. Канча жашта турмушка чыктыңыз эле мүмкүн болсо? 18 жашымда. Келиңиз, эми мен сизге даярдаган жаңылмачым бар эле, мүмкүн болсо мени кайталап бериңиз. Асманда 2 айры койрук, бири ак кыска койрукта айры койрук, бири кара кыска койрукта айры койрук, ак кыска койрукта айры койрук, кара кыска койрукта айры койруктун жолун тосот, кара кыска койрукта айры койрук, ак кыска койрукту айры койруктун жолун тосот. Асманда акка. Очо айтпай эле коюнчу, сен айттың да болду да. Асманда ак айры койрук. Ак айры койрукта койчу, айтпай эле коюнчу ошо. Утуш сенде болсун. Алдыда чыгармачылыкта кандай пландарыңыз бар? Кандай чыгармачыл жактан учурда ошо бир белгилүү ырчы жигит менен дуэт ырдан даярданып атабыз, буюрса. Андан тыш дагы өзүмдүн жеке апама деген жаңы ырды жаратуудамын. Буюрса ошол 2 ыр мага чоң жетишкендикти алып барат деп ишенем. Келиңиз, эми программабыздын 2 бөлүгүнө өтөлү. 2 бөлүктө биздин редакторлор даярдаган логикалык жана ошондой эле сиздин билим деңгээлиңизди текшерген суроолорду узатмакчыбыз. Анда алгачкы сурообуз логикалык суроолор болсун. Келиңиз. Паркта 8 скамейка бар, анын 3-өсүн краскалап коюшту. Канча скамейка калды? 5 калат да. Анткени 8 эмес беле. 8-ün 3-өсүн краскалап салса 5-өсү калат да. Келиңиз, эми математикалык суроолорго кезек берели. 9 жерде 6 канча? 9 жерде 6 56. Ой, 9 ушундай болуп да, 9 жерде 6, не знаю, 48, нет? Ар бирибиз тамга тааныганда алипе китебин окуйбуз. Алипеде канча тамга жана канча тыбыш бар? Алипеде 36 тамга. Тыбыш үндү өзүм мугалиммин, бирок ушуну таппай калсам уят эле болом. Унутуп калыптырмын чын эле. Иштебегениме уже 5 жыл болду. Кийинки сурообуз. Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти ким болгон? Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев. Келиңиз, эми географиялык суроолорго кезек берели. Чүй областында канча район жайгашкан? Чүй областында канча район бар? Келиңиз, Манастын 1000 жылдыгы качан, кайсыл жылы белгиленген?
Аластын миң жылдыгы 1900 унутуп калдым. 1995-жылы белгиленген. Келиңиз эми өнөр ээси болгондуктан Назгүл айым, өзүңүздүн чыгармаларыңыздан же болбосо өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан чыгарманы тартуулап берсеңиз. Жанаша талпынайын, жалыным тартуулайын, сен мени жаным десең, мен кантип жайнабайын. Жылдызым жанып дайын, ырдайын талыкпайын, махаббат тору болсо, эч качан айыкпайын. Рахмат, баракелде. Келиңиз эми сизге эфирдин эрежеси боюнча эркин микрофон. Дагы бир жолу урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга салам. Кыргыз элимде ар дайым иман болсун, ынтымак болсун. Эч качан жамандык көрбөйлү. Бейкубат жашоо, ушул жанада кирип келаткан жаңы жыл жакшы жетишкендиктерге жеткизсин баарыбызды. Тынччылык болсун, элибизде молчулук болсун. Кирип келаткан жаңы жылыңыздар менен. Келиңиз эми социалдык тармактардан чогултулган хейтерлердин суроолоруна жооп беребиз. Ушул ырчы жакпайт. Дайыма эле тойлордо ырдап жүргөнүн көрөсүң. Өтө мактанчак. Бул ооба мындай нерсе деген аз эмес. Көп эле кезигишет. Мен ошол эле хейтерлерге айтат элем. Силерге ден соолук, ишиңерге ийгилик демекчимин. Эч кандай аларга атаандашуу сөз менен кайрылбайм. Инстаграмга жаш балдар менен түшкөн сүрөттөрүн жүктөй берет. Эми ошол жаш балдар менен менин эмнеге жанагы айтылып кетпедиби? Эмнеге жаш көрүнгөнүм себеби ошондо. Ошон үчүн жаш балдар менен жүрөм. Ичи күйсө менде болсун. Өзүнчө эле көз ачыкта боло берет. Көз ачыктык бул чоң күнөө. Ооба, анткени менде деген ушундай бир касиет бар, Кудай берген. Ошон үчүн мен көп нерсени алдын ала сезе билем. Ал жагы чын. Сиздер менен биздин каналда Дилмаек программасы болду. Бүгүн бизде мейманыбызда Назгүл Абдраимова, жеке ырчы жана ошондой эле аткаруучу. Албетте кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.